Саламатсыздарбы, урматтуу адабияттын аздектөөчүлөрү. Кыргыз эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу академик Түгөлбай Сыдыкбековдун «Көк асаба» романы. Биринчи бөлүм. Байыркыны урматтуу нагыз маданияттын белгиси. Фридрих Энгельс. 8 уулдун уулу түрк дедик. Яфас дүйнөдөн өткөндө түрк ата тагына олтурду. Ал акылдуу, адептүү падыша болуп туруп, чын дүйнөгө кетти. Түрктөн соң 9 уулу хандык доор жүргүздү. Бизде 9дан энчи калган ошондон. Алардан акылдуу, дөөлөттүүсү түтүк болду. Көп жырымды салтты ошо түтүк чыгарды. 200 жыл өмүр сүрүп, түтүк чын дүйнөгө кетти. Ордуна элчи хан отурду. Көп замандар өттү. Падышаны падыша алмаштырды. Кийин аланча хандыкка келди. Ал кезде барча эл дөөлөттүү болду. Дөөлөттөн эсиргендер бутпарастык баштады. Бул деген теңирди тааныбай, жаман иштерге бет бурду деген маанини берет. Аланчадан 8 уулу төрөлдү. Баары татар, бири магул. Алар эр жеткенде элди 2-ге бөлдү. Ол 2 хандын тукумдары дагы өз бетинче акимдик жүргүздү. Кыйла замандар өттү. Ал замандарда татар хандын 7 уулу доор өткөрдү. Магул хандын ордуна уулу Каракан хан болду. Каракан тушунда адепсиздик артты. Теңирди пир туткан киши калбады. Шондон улам Каракан киши колдуу болуп каза тапты. Ордуна уулу Уузкан хан болду. Ал көз ачып төрөлгөн акылман алып, кол башчы болуп, калайыкты бир баш кылды. Бутпарастыктар оң жолго түштү. Адепсиздер адептүү болду. Ошо Ууз хандын 24 небереси болду. Кенжеси кыргыз эли. Кыргыз качан төрөлдү дегенде, ал Искендер Зулкарнайндан көп доор мурда дүйнөгө келген. Сафарша, Алхан, Аналхан, Арслан би, Тимуши би, Атан би, Шүкүр би, Мурат би, Телкозу, Калпак би болуп, кыргыздын 20дан артык урпагы доор өткөрдү. Кыйла замандар кербенчинин төөлөрүндөй изин кумга житирди. Баарынан кийинки Домбол бийдин уулу Долон би Айган хандын, Чыңгыз хандын тушунда өттү. Анда кыргыз өз жергесинде бейкут жаткан эл. Мал асырап, эгин эккен, көк темир чыңап, ай балта соккон. Ал чакта ырас Дархан деген билгилер болгон. Тай туяк баатыр өткөн. Алар Айган хан менен жоолашты каалабаган. Кыргыз жергесине ал өзү кол салды. Кыргыздар жанайашпады. Акырында күчтүү жоонун кылычынын астынан өтүшкө аргасыз болду. Кыргыз уругу кырылды. Тириктери бытырады. Долон жер кезип, ашуу ашып, сөөгү калган артуу Долон аталган дедик Санжирадан. Ал кезде Енисейди жердеген кыргыздар эски доордун 201 жылынан Кытай маалыматтарында белгилүү деп айтылат Бартолттун эмгектеринде. Жаш тегин. Ата конушу уулга мурас. Башына куш консо, журтуна кут түшөт. Эски макалдар. Сүйрү тарткан мүрзөнүн додолонуп күнгө какшыган топурагынан ууштап, аны төгүп чачпай этият аяп, жээрде сакал эр киши баланын оозуна кармады. Көктөн теңир буйрду. Татып алың, уул. Бу эр атаң жаткан ыйык жердин турпагы.
Бала ыйламсырап тұрды. Ыйлабады. Момын көздері жуыдырай жалжылдады. Жашығансыды. Тамылжыған беттерінен қан тамчудай қызарып татарып, ақырын оозын ашты. Тиштері күріштей ағара түшті. Мала қызыл тілін шығарды. Қорқпаң, ол. Ер атаң ұшып кетті. Оны тапқа чамалдап өлтірді. Ол баштаған қошындар қол басшысы жоқ тұры. Уа, ел жеріңде тынч отырсаң, сен мұңайбайсың, тоқсың, деген баба. Біз жерде тынч отырған бейпіл жұрт едік. Қошуынды баштаған, қиырды баққан сенің ер атаң еді. Ол еме жоқ. Асыл жанын теңірім алды. Сен жаш болбо. Ер атаңның тұрғанын ала жүр. Ер киши алақанындағы топырақтан балаға үчірейік жалатты. Бала улам жалаған сайын, улам сүзмені таңдайына езіп жұтқандай топырақты шимеп жұтты. Ал еме қорқпай қалдым дегенсіп, көзінің төбесіменен ер кишиге қарады. Жымың етіп күліп қойды. Бар болың, жұртымдың иесі, деді ер киши. Анан ал уучында қалған топырақты татынақай томарша тегілген жібек боолу, жібек баштыққа ептүү батырды. Боосын мойнына иліп, баштықты анан қойнына қатты. Ер атаңдың тирүү арбағы сені жердің бетінде баштасын. Ошентип айтары менен ал баланы эки колтугунан шап ала коюп, таптак көтөрүп, ак боз аттын айырмачына, ийердин бир түрүнө кондура койду. Эми коркпоң, жыгылбайсың. Өзү да чоң күрөңгө шап аттанды. Жөнөдүк, бабаңа жетелик. Ер киши бир азга жандай келатып, анан баланы алдыга чыгарды. Сыйда куйругу артка карай сызылып ак боз кунан алдыга озо чыгып, быш этпей жеңил арыштоодо. Айырмачтан аз эле баш чыккан бала эми көчүгү ошол айырмачка биротоло жабышып калгандай эпейип кунанын алга карай тик чийген кош кулагына карап чыргап кубанып күлүп бараткан сыяктуу. Кара кундуздан тигилген кыргак тебетейинин жылбырскысы, ичтен түшкөн улак не кулун териси тышталган шоңшогой төбөсүнө тагылган кызыл чачык желге лепилдейт. Бала эпейип типтик алга карайт. Үстүндөгү кулун даакысы, суу куйгандай далысы, ийини, жеңдери күнгө чагылышат. О, теңирим, деди. Баладан көз айырбай ер киши. Атаңдай болсоң ийги. Зор денеси бошоп, ал шашып кетти. Бир көргөн кызык татаал түш сымак өмүр анын көз алдынан чубурду. Чолок-чолок санаа үзүлүп жулунуп көз алдынан өттү. Тайманбас жоо менен жекеме-жеке беттешкенде өзүнүн эч жалтанбаганы, тартынбаганы, шерденип кеткени эсине түштү. Өйүз-бүйүз отурган көп журт козголбойт дечи элем го. Жердеги кырчын карагай кыйылып бүтпөс. Кең мейкинде тынч жер деген момун карт муңайбас дечи элем го. О, аркыраган омоктуу ат алдында, өткүр жанчар найза колунда, болот шамшар кынында, журт кыйрын багып ойдо, кырда, талаа түздө уйку билбес эрлер, силер чын азайдыңарбы? О, жок. О, эл багып, эр өткөн бабалар, колдоң. Арабызда тирүү жүргөн арбагына табынабыз. Эр бабам, бизге күч бериң. Төбөдө көк, төмөндө түктүү жер, бизди колдоң. Чап, чап оол. Сени бабаң тосуп отуру. Чап. Тизгин кармаган колун атынын кулагына карай сунуп, жаш көзүнүн башындай муштуму бужурая эр киши. Чап-чап, жаш бегим. Эр атаң кой жылы, жашы 16-сында кол баштап жоо сайган. Сен да эрте жетил. Батман темир курчан, башкадан келген жоого тике чык. Көзүм тирүү болсо, айкырып билгиң болоормун. Акыл кошкон кеңешчиң болоормун. Чап-чап, жаш эрен. Ээсинин коңур катка күнү күрпүлдөп чыккан сайын,
Сыйда жал чоң күрөң элирип, бур бышкырынып ооздукту чоё башты алдыга чулгута арышын созду. Далай чабуулда элирип көнгөн, талыбай чуркапта сыккан чоң күрөң жайына койсо, азыр эле тигил бут атымдай алдыда бараткан кунанды сүрүп жеткидей, андан озуп кеткидей, баба жолун жолдоп, эл баккан эр атасындай болсун деп ырымдап, жаш тегиндин тилегин тилеп келаткан эр киши ак боз кунандан озбуу үчүн тизгинен жейди. Чоң күрөң башты чулгутат, адыраңдайт, арыш таштап, эркин чуркагысы келет. О, жаныбар, эр аты, сен качан болдурчу элең? Качканда жеткирбес, кууганда куткарбас, калбыр өпкө жаны бар. Эр кишинин жээрде сакалы чачырайт. Ал бирде оң жагына, бирде сол жагына моюн бура, бөрү карашты салат. Бул тек жоого чапкандыгы, чабышта бараткандагы эр адамдын ошентип караган өнөкөт карашы. Ал качкан жоонун артынан соёдой созулуп кууп калган кезинде өзү колдон жеке бөлүнүп, жеке узап, самсып, сейриктеп бараткан жоону сүрүп, улам жеткенин улам ыргыта сайып, не күрс согуп, аттан түшүрө чабуучу. Анан улам алга карай сызгырылтып, туш-тушта бизди колдогон жоокер барбы дегенсип, маал жан жагына ошентип карай берүү өнөкөт болгон. Айгайлаган кыйкырык чуу күчөйт, абыр-дабыр дүбүрт калың жерди дүңгүрөтөт. О, тынчы жок тажаал кишилер, силер дагы кандай аламат баштадыңар дегенсейт. Ыйык жер бизди колдоң, бизге дем бериң. Чоюн баш көтөргөн жоокер, кол баштаган эрендер, баатырлар ушинтип тиленет. Эр аты кунан арыш созот, жоокер чабышка эптелет. Чарчаганы тыңып, тайманбас, талыкпас болот. Ат жалын тартып мингенден эле ушул сезим жоокерди күчтүү кылат. Атын жылуулойт, себеби ар бир уул чыканактай кезинде эле жоокер болууну самайт. Ала дегенде тайга, анан кунанга минет. Ошондон баштап дасыгып, бышыгып эр жете берет. Жээрде сакалын ак чалган тигил эр киши көмүрчү, көөрүкчүнүн баласы болчу. Жаштайынан эле ал көөрүк басышка кызыкты. Чокто кызарган булуттун дөөшүдө чыңалганын кармай калгысы келчү. Себеби ушул жылт-жылт серпилген ширендидей асмандан кут жаап түшөт. Аны кармап койнуна толтуруп алган адам жоо жеңалгыс шер, супарасынан кешик төгүлгөн дөөлөттүү болот деген кеп токчу. Эр адамдын жан жолдошу ат адамдын канаты, атчан эр канаттуу алгыр деген кеп токчу. Өзү койнуна кут толтуруп, канаттуу эр болгусу келчү. Тигил алдыда ак боз кунанды сызгырылткан жаш тегин да азыр өзүн канаттуу эрмин деп баратат. Ал азыр кунандан жыгылам дебейт, жалгыз баратам деп коркпойт. Ал жана эр атасынын мүрзөсүнөн топурак жалады. Топурак топуракка окшолоду. Кичикти тез чоңойтуп коюучу укмуштуу дармек да анданды. Бала укмуштуу дармекти дагы татып көрө элек. Баба жаткан буурул жердин турку топурагы ошондой кичикти тез чоңойткон, күчсүзгө күч кошкон укмуштуу дармек деп уккан. Бала ошого ишенди. Ал ушул чапкан боюнча чоң сууну бойлой, өйүз-бүйүз конгон калың айылды аралайт. Тээ төрдө окчун тигилген чоң ордодо аны бабасы күтөт. Эр адамга айтылчу баба сөзү күтөт. Бала ошого ашыгат. Азыр жолдон адам жолукса, бул баланы токтотпойт. Ал өзү балага жол бошотот. Атчаны башын ийип, жөөсү тизесин бөгөт. О, эр киши, ак жол ачылсын. Көк астында, күрөң жер үстүндө журт муңайбасын, азбасын дешет. Азыр чоң кичиктебей жолдон жолуккандар ак боз кунан чаптырган бул баланын кайдан, кантип келатканын билишет. Ал тургай ага баш ийип, тизе бүгүп калыш үчүн көбү жол боюна ашыгат.
Алдынан кезигишкен адамга бала башы ийкейт. Арыбаң. Ал токтолбой чаап кете берет. Жаш тегинге удаа эр киши өтөт. Чоң күрөңдүн сом тыягы каксуу жолду түп-түп согот. Жол боюнда тургандар аларды ээрчи жүгүрүшөт. О журттун эр кишиси, о журттун жаш беги, биз силерге жоокер. 7 түлүк, жылкы, кулан, топоз, уй, эчки, төө, кой төлдөп эл муң билбесин. Биз кыркырда мал артында бололу, аштык айдап, эгиндикте жүрөлү. Кен эритип, көк темир, ак күмүш алалы. Момун журт муң билбесин, жоо келсе кыйырдабыз. Чойо тарткан жебе созулуп жеткидей аралыкта артта эми гана өр таяна бараткан эр кишинин эки көзү анда. Бала белеске чыга калганда андан көзүн айырбаган эр киши зоңкулдак үнүнүн барынча айкырды. Ва, эл журт, көз өткөн кыраандын темир канаты ушту. Ону үстүдөн көк, астыдан жер колдосун. Тилегин тилеңдер. Алаңгыча бала ашкан белеске эр киши өзү да чыга келди. Баятан дарыя көмүскөдө болучу. Азыр алды жак төргө карай кең өзөн жайылып, жээги жылгындуу, камыштуу, чок койгондой топ-топ карагай кайыңдуу. Төркү жайыгы тоого карай созулуп, ийилип жаяккан дарыя көрүндү. Бала ошол дарыянын оң кашатын бойлой жогору күн чыгышты көздөй баратты. Өйүз-бүйүз отурган көп үйлөрдөн кишилер чыгышты. Эркектин үнү: "Келатыр." Зайыптын үнү: "Келатыр." Баланын үнү: "Келатыр." Ак боз кунанчан бала үн тукпай, эч бурулбай алга карай кете берди. Замандар бою кишиге жолдош болуп, опосу тийген иттер, кейпи, ээлеринин каш кабагынан, башкача кыймыл аракетинен улам алардын ойлорун сезгенби? Демейде үйдүн жанынан атчан кишини бастырбас, күрсүлдөк байдөгөттөр азыр тиги бараткандарга карап кыңшылап, жаланып үй артына кетет. Мындайда арсылдап ит үрүү жаман белги. Ал жаман белгине чорт кесип, жакшылык чакырыш үчүн ошол үргөн итти ээси жанчар менен жерге жапшыра саят. Арам, тилегиң өз башыңа. Ушундан улам чынында эле ит ээсинин оюн анын кыймылынан сезет. Үрбөшүдө үрбөйт ал, үрчүдө үрөт. Ак үйлөрдүн алдында парандуу кишилер жардана турушат. Не сүлөөсүн бөрү ичикти, не кулунда акыны желбегей жамынган сакалдуулар ири алдыда. Бири түпөктүү жанчарды жогору көтөрөт, бири асаба туу булгалайт. Каскакка байланган асабалар көк, ак, жашыл, кызыл уруу асабалары. Кыйырга жоо келгенде өзөн түздөн, кенен жайыктан ага каршы кол аттанганда жанчар кармап, айбалта алган элдерди уруу акылманы баштайт. Ал кол алдында өз уруусун атап, асаба булгалап, аттан эр деп ураан чакырат. Асаба булгалоо журтка аброй, атак, жеңиш чакыруу. Азырда ушул дарыянын өйүз-бөйүзүндө жайгашкан журттун аксакалдары тигил бараткан темир канатка аброй, атак, жеңиш, өмүр тилеп, уруу асабаларын булгалашты. Эркектин үнү: "Биз жоокериң, жоого чакыр барабыз." Зайыптын үнү: "Жоортулга башта барабыз." Баланын үнү: "Биз жоокериң, эр түтүк." Наркы кең өзөнгө карай дарыя жаада ийилген жердеги жайыкта көп айыл бар болчу. Ал айылдын үйлөрү өзүнчө ирэеттүү жайгашкан. 30дай үй оң канат болуп оң жакта, 30дай үй сол канат болуп сол жакта. Бардыгы бирдей ири, аппак. Дал ошол эки канаттын дал ортосунда эң чоң 3 үй алыстан заңкайып көрүнөт. Ал үйлөрдүн чекебелинде басып турган адам, жайылып жаткан мал жок. Оң канатынан да, сол канатынан да ал 3 үй үн жеткидей окчун.
ортоңкусу беркейик үйдөн бөтөнчөрөөк үзүк туурдуктун жээктери тамгалар менен оймо чиймеленген. Тек кооздоо үчүн сайма урдуна чийилбеген, теңир жакшылык этип, үстүндө ачык көк, астында түктүү жер жалгасын. Эр Күлчүрдүн ак ордосун деген сөз жазылган. Жылкы жылы ада болуп келатканда тоогу найза бою кар жаап, жут болду, мал кырылды, эрлер минээр ат азайды. Аны билген тээ Амалкөй тапкачтардын 5 түмөн 50 000 колу келип кыйыр бузду. Эр Күлчүр ушул көк суулук, кызыл суулук, кызыл жардык кыргыздарды жоого каршы жоортулга баштады. Бейкутта жаткан журтту түнкү бороондой уурданып келип, тыйпыл жоюп, чоң олжого батмак болгон тапкачтар чабышка шайма-шай болушчу. Аттары демдүү, эрлери көп, курал жарактуу жоо чынында тилегениндей түндө кыйырды бүктү. Чет жакадагы журтту талоондоп, үйлөрдү өрттөп, уул кызды олжолоп кетишти. Бирок тапкачтар кандуу чабуулун уланта албай калды. Туш-туштан тез жайылган Күлчүр колу 3 жаат болуп чабышка өттү. Олжо самап көздөрүн май баскандай болуп, эсирип калган тапкачтар жаагын бошоңдотту. Олжо самаган колу чабыштан мурда мал, мүлк, байлык аңдышты. Алар бытырай баштады. Дал ушул кырдаалдан келтирип, Эр Күлчүрдүн түмөн колу кыр-кырдан ашты. Көк, ак, жашыл асабалар желбиреди. Сурнай боздоп, ат туягы жерде дүңгүрөттү. Бул чабуул 602 ит жылдын Чын Курандын март айынын 9 түнүндө таңдын эресересинде тапкач колунун башкы кол башчысы Сандле Хе ээрчиткен 10 000дей жөө аскери каптады. Тоолдой куюндап соккон бороондой катуу келген Күлчүр колу тапкачтарды жай таптырбай кыргынга учуратты. Али майданда беттешелик 4 түмөн колу бар тапкач андан майтарылган жок, бир аз мизи жапырылды. Баштагыдай бейбаш чабышпай этият сактанып калышты. Алар аздап чегинип, кайра тап берип, жаралуу карышкырдай ачулуу, ызалуу урушту. Эки тараптан тең адам кем кырылбады. Кыр-кырда, ойдо, кокту-коктуда, суу бойлорунда, кечүүлөрдүн чыгаандарында, карагай кайың арасында сакал муруту сербейип өлүп жаткан киши өлүгү менен дардайып ичи көөп, 4 буту сунулган ат өлүмү себилди. Айкаштын адаттагы аюусуз кыргыны коңур жердин боорун сыздатты. 5 күн 5 түн тынбай чабыштан кийин аябай кансыраган тапкач алгачкы олжодон ажырап, кыргындан калгандары кансырап, иретсиз самсып, теңинен азы качып кутулду. Бул жолу дагы кыргыз кыйыры бузулган жок. Бирок өкүнткүч дүнүйө ал элди чыгымсыз калтырбады. Чабышта жарадар болуп кайткан Эр Күлчүр жараты зилдеп, табыптар берген дармектен эч эми түшпөй, жылкы жылы ада болуп, жылаан жылы башталганда жалган Куран февраль айынын 28 түнү акыл эси менен ага тууганын атпай журтун кеп ээси билгилерин жарагаштаган эрлерин алдына чакыртты. Жараттын забын тапкан жанын сыздатып, өткүр сүрдүү көздөрүн алайтып, алысыратып, кишилерди кыдырата карап, Эр Күлчүр керес айтты. Арыгыңды семирткен эдим, азыңды көбөйткөн эдим. Кыркуруу атпай журттун башын коштуруп, түбү терең көл кылам деген санаам ишке ашпай баратыр. Кеп билген чечениң эшитиң, жоо саяр эриң эшитиң. Мен 12-де эдим. Ага туугандын эрке уландары болуп, кунан минип те коңурдун жайыгына кыргый салып кеттик. Төшү түктүү күрөң жер-ай. Биздин жерде эмнелер жок. Кара боор, бөдөн, кекилик, чил, кыргоол, кара кур быкыйт, зарыктырбайт. Туяк астынан учат.
Мен аябай кызыктым. Кыргыйым учканды куткарбады. Мен өзүмдү арстандан тайманбас эрмин дедим. Урунуп берингим келди. Ошондо да жок жерден чыр баштадым. Мага жологон уланга камчы үйүрдүм. Бир экөөнүн бетин айра чаптым. Бир экөөнүн кыргыйы колунан учуп кетти. Мен аябай ачууландым. Чабышта жоо чапкан эр сыяктандым. Менден башка уландар мага тизе бүкчү жоо өңдөндү. Бир кезде күчтүү үн чыкты. Тарт уул! Мен кылчайганча чоң күрөң атка минген зор адам тик качырып келди да мени сол колу менен так дал ортодон аткыды. Колунун салмагына өпкөм куушурула түштү. Анан ал мени ээрден так көтөрүп, бир онду санагыча колун түшүрбөдү. Мен абаки деп жалындым. Ал мени акырын ээрге түшүрдү. Эр күлчүр керезин айтаарда абдан эле алсыз болчу. Эми эбакы бир өткөндү эстеп чыйрала түштү. Дайым жанында турган күмүш чөйчөктөн суу ууртады. Тилин ууртунда булгалады. О, муздак суу. Эр суусуну деди окшойт. Тынымча ойлоно калып анан керезин улады. Корккон уландар селейип турушту. Зор киши аларга унчукту. Канчасыңар? 40 саке, деди бирөө. Калгандар сууртап алгандай томсурушту. Барың, 2ден чыбык кыйып келиң баарың, деди ал. Биз токойдон 2ден чыбык кыркып тез жетип келдик. Зор киши бизге карап күлдү. Эркелеткендей айтты. Акмактар, менин өкүмүмдү эшиттиң. Бирибизди бирибизге сабатат экен деп биз коркуп кеттик. Чыбыктын бирин сындырың, бирин коюң, деди зор киши. Биз айтканын иштедик. Ал калган 40 чыбыкты мага бергизди. 40 чыбык? Кошуучума араң сыйды. Сен күчтүү уул экенсиң, деди зор киши мага. 40 чыбыкты бир кармап сындырың? Мен шык деп башымды чайкадым. Ал күлдү. Туулгасы баскан саамайынан шүүшүн кан сызылганын көрө калдым. Ошондой, деди зор киши. Бирден сынды, 40 бириксе сынбады. Мен 40 эр болуп жууртулгаттанам. Тапкач жайыгынан берки чөлдө 39-у тарап кетти. Мен жалгыз чабыштым. Өлөр эдим. Аттын күлүгүнөн жоодон араң кутулдум. 40 чогуу болсоң, силерге эр дайбы? Жалгыздасаң, бөрү жейт силерди акмактар, деп зор киши жөнөп кетти. Кимсиң деп сурай албадым. Анын кеби өмүр бою менин көөдөнүмдө калды. Ал киши эмес, колдоочу болчу. Жууртулда ал менин эсиме түшчү. Өзү көз алдыма келчү. Колуң аз, уруунун баарын чакыр деген кеби кулагымда. Атпай журт, 40 жакка тарабаң. Баш кошуң, дедим. Аз көбөйсө, ач тоюнса, дедим. Бир болгондо жууртулдан жеңип кайттык. Аз болгондо бүлүнүп кайттык. Эр кебин эсиңе тут. Баба салтын таштабаң, атпай журт. Эр күлчүр көп элди кыдырата карап, соңку демин алды. Көрүмдүн чекесине таштан балбал коюңдар. Чоң бетине өмүрдө мен иштеген эрдик сөздөрдү чектирип тамгабасыңар. Тукум билсин, унутпасын. Уайрендер, 40 руунун белгилери, бектери эшитиң. Ач калганда ток болууну унутпаң. Ток болгондо ач калууну эстең. Чогууң тынчсың, жалкың муңаясың. Кош. Ушундан кийин эр күлчүр көз жумду. Андан бери бир кыш кар эритти. Тоодогу бугу жүгүрдү. Эр күлчүрдүн уулу жаш тегин 5ке толду. Ал эр атасын эстеп аябай сагынчу. Мейли сагынсын деп коюшкан. Атасынан жаш калган бала атасын канчалык көп сагынса, анын арбагын унутпайт. Атасындагы бардык жакшы касиеттерди өзүнө чакырып алат деген ишеним элде күчтүү. Өмүр бою күлчүрдүн оң канаты болуп жүргөн эр киши
Жаш дегенден бешке толушун чыдабай күткөн. Бештеги уул адам болом десе, бардык жакшы жаманды эрдик эмне, коркоктук эмне дегенде оюна алаар кези. Ушул жаштан баланы ат үстүндө эрдикке, мал артында эмгекке, сактыкка көндүрүү байыртадан баба салты. Эр күлчүрдүн алдында сөзгө бек, эр киши. Бүгүн анын баласы жаш дегендин башына бак чакырды. Азыр ата шумкары не ата чамгарагына, не баланын башына консо, анда ата багы баланы колдойт. Бул далайдан канга сиңген ыйык ишеним кишилерди чыдамсыздандырып күттүрдү. Ортоңку чоң ак үйдүн төрүндө жайкалган ак сакалын жашка чайып отурган Адылтай Ажоо, мамлекеттин башкаруучусу, баятан тек күңгүрөнүп, тек сыздап, тынчы кетип тиленди. Ва көк теңире, ата кушун баланын башына кондуруң, консо кем болбоспуз, конбосо толбоспуз деп ичинен зар какшады. Сырттан үн чуркурады. Келатыр, жакын калды. Төрдө алтын тактада отурган Ажоо түрлүү эшиктен те алдагайдан сереңдеп чаап келаткан небересин бая эле көргөн. Ал азыр жакын калды. Адылтай Ажоо колун көтөргөндө кызыл кымкап тонунун жакасы далысынан жылбышты. Шумкарды колума кондуруң. Ушул сөздү күтүп белен турган бозулан күмүш туурда олтурган Шумкарды узун жибек буусун чубалтып, Ажоонун сунулган колуна кондура салды. Адылтай Шумкардын тырмагын өптү, көкүрөгүн чыттады. Так төбөсүнөн куйругунун учуна дейре 3 кайра сылады да анан: "Ва, кыраан, ачык айтың, так сүйлөң, калың кошуун баштуу болобу?" Эр ээңди тап деди да Шумкарды чамгаракка карай шилтеди. Шумкар негедир жан талашкандай чарылдады. Узун боосу чамгаракка чалдына чабыла, өзү да чамгаракка конуп калчуудай талпынып, калтылдап, анан калкып учуп кетти. Калтыраган ак манжалар сакалынын учуна катып калган Адылтай Ажоо жан берчүүдөй селейип, эшиктен ары тигилгеле аткан баладан көз албады. Үй да, сырт да, теребел да бүт өмүрү өчкөндөй бир аз жымжырт боло түштү. Баба Шумкары ээсин таппаса, биздин тукумдан кут кетип, бакка чаар деген коркунуч жымжырттыгы. Конду деген үндөр чур этти. Ажоо ата, балаңызга бак конду. Куш конду чоң ата. Адылтай Ажоонун көздөрү жашка тумандады. Өзү көрө албай кулангандан ашыга сурады. Чын кондубу? Чынбы? Түлөөсүн тартыңар. Ак сарбашылын айтыңдар. Сарыбашыл ак тармал күрпөк эшик алдында даяр болду. Ал аңгычакты эдирең арыш созуп, кунанын чаптырып, тегин жетип келди. Адегенде кызыл чачуктуу төбөсүнө кона калып, кайра талпынып, баланын ийнин аткып, Шумкар чырылдап жиберди. Кантсе да чуучудубу же Шумкардын тырмагы жаздын кулагына тийдиби? Бала мойнун жыйрып, не ыйлай албай, не күлө албай ба деп чакырды. Бул кезде чоң күрпөңдү эмтиктирип жете келген эр киши озунуп аттан ыргып түштү дагы баланы айырмаштан так көтөрүп ала койду. Мууздалган ак сарбашылдын ысык канына толгон күмүш аякты шымаланган жигит энеге карматты. Алтын билерке билеги майышкансып келберсине муңая болукшуп турган сайкал эне кан толгон аякты алаар замат канды жаш дегендин башынан айлантты. Баш көзү журт ээси бол, каның бөксөрсө, эр уул сага кан толтурсун, карууң тайыса, эр пишерса каруу кошсун, душманың тизе бүксүн. Эне аякты ак боз кунандын көкүлүнүн үстүнөн айлантты. Чабышта арыбаң, эр аты. Качканды куткарбаң, эр аты. Эң качса куткарың, эр аты. Сенин каның толсун, жуу аты. Кансырасын, жаны бар. Эне канды аягы менен четке карай ыргытты. Баятан ордо эшигинин алдында аппак ичик жамынып, ыйыктай катып, сенип
тек турган умай эне жаш тегинде алкады. Жогортон ачык көк, төмөнтөн ыйык жер колдосун чырак. Эр бабаң жылуу болосун, жоо бетиңе чыкпасын, сени эл журт унутпасын. Анан ордого кире береринде небересинин маңдайынан 3 кайра сылады. Шакекке толгон чоң энесинин жумшак манжалары жаш тегинин бетин сыдырды. Бар уул, бабаңдан бата тилең. Жаш тегин элтеңдеп ачык эшикке карай чуркады. Төрдө козголбой, бирок тербелип, күңгүрөнүп, өзү да сакалы да апакай болуп отурган Ажоо бабасын көздөй шашты бала. Бала түшкөндө чырылдап, канат сермелип айырмаштын кашына коно калган шумкарды эр киши мейлейсиз колуна кондурду. Анан ал баланын артынан үйгө кирди. Бул кезде бала жоокерлердин салты менен сыңар тизилей колун боорун алып, эр адамдын кушу дегенде башыма, анан ийниме конду деди. Кары эне кайраттанып айтты. Бабаң колдоду уул, башыңа кушу конду. Кичик болбо, чоң бол. Эссиз болбо, билги бол. Минген атың жайда калбасын. Кирген үйүң чамгарактуу болсун. Артыңдан кошуун ээрчисин. Атыңды эл унутпасын. Адылтай Ажуу эки алаканын жая төбөдөн бийик көтөрдү. Ва, үстү ачык көк, түптүү ыйык жер. Мына бу жаш балага акыл менен күчтү аябаң. Ачка болсо эмнеден ачка болгонун байкабаган, ток болсо эмнеден ток болгонун байкабаган биздин момун журтубуз баштуу болсун. Дарыя бойлой кең адыр жайыктарында тынч отурушсун, муңайбасын. Үйдөн Адылтай Ажоо сүйлөп жатканда сырттагылар дагы кошо күңгүрөп турушту. Бата. Үйдөгүлөр да, короодогулар да биринен бири көрүп, бирин бири улап, дарыя боюндагы үйлөрдүн жана жолдо турган улуу кичүү бүт көккө алакан тосту. 3 кайра жакшылык сурашты. Ва, көкө теңири, биздин журтка кут бериң, кут бериң, кут бериң. Бата айтылган соң Ажоо жанатан алдында туура жаткан болот тентини жалтыратып алаканына салды дагы балага тосту. Элден кетпейм, ак жолдон тайбайм деп, ак тентинин мизин өп, уул. Бала бабанын сөзүн ашыгып кайталады. Чекесин тийгизип, анан тентинин мизин 3 өптү. Жаш баланын башынан кан айланткан эненин үнү эшик алдынан чыкты. Өптү чырак. Ал чабармандар, эл журтка кабар жайгыла. Дал ушул кабарды күтүп турган 4 жоокер мамыдагы аттарга шапшап миништи. Төртөө төрт тарапка карай бездирип чаап жөнөштү. Жакшылыкка бар, жакшылыкка бар. Куш конду, бак конду. Ой, эл журт, азың көбөйдү, арыгың семирди. Жакшылыкка бар, куш конду. Ээн жаткан эл журт, эшитиң. Эрөөлдөгү жоокер, эшитиң. Жакшылыкка бар, кырда жүргөн жылкычы эшитиң. Ойдо жүргөн уйчу эшитиң. Жакшылыкка бар, жакындагы тууган эшитиң. Алыстагы жек жаат эшитиң. Жакшылыкка бар, куш конду, бак конду. Эгинчиң эшитиң, көмүрчүң эшитиң. Кенчиң эшитиң, куш конду, кут конду. Жакшылыкка бар. Жетилүү. Көмүрүнө чыдабай, көөнө токой жоюлган. Көөрүгүнө чыдабай, көк букалар союлган. Манастан. Кыргыз усталары курал-жарак жасоодо өтө чебер болушкан. Кыргыз колунан чыккан темир курал бөтөнчө курч болгондугун, керик, носорог терисин дагы көзөп кеткендигин кытайлар жакшы билишкен жана летопистеринде белгилешкен деп жазган Евтухова. Жылкычы болчу уул ээрде уктайт, ээрде уктачу уул эл багаар деген сөз жуткан кымыздай жедеп канына тарап, биротоло ишендирип, чыйралтып койгон соң, жаш деген жылкыга келгени ат үстүндө уктайт. Арине ар бир жаңы жай кичикти да, чоңду да чоочутат, көнүктүрөт, бышыктырат. Жаш деген адегенде ээрде уктай албай каалыгып, башы шыл кетип,
Ийирдин кашын уруп ээги томпоюп жүрдү. Көздөрү кызарып, өңү кер сары тартты. Ошентсе дагы ийирде уктачу уул жылкычы болоор деген кеп аны биротоло ишендирген. Ал ийирде уктай албаса, жылкычы болбосо ирем болбой калчудай сезет. А бала атасын тартпаптыр. Ийирден бөлүп түшүп калыптыр. Көчүгү бош куурай тура деген айың жаш тегинге айтылаары бышык. Аны жылкычыларга узатып жатканда: уйкучу болбоң уул, сен уктап жатканда жылкыга не жолборс чапса, не жоо тийсе, аттан айрылбаң, талаада калбаң. Баарынан жаманы ошол, сен чабаар сойыл кемийт, сак жүрүң деген эне. Сен чабаар сойыл кемийт, баарыдан ушул сөз баланы чыйралтат. Ал кайык уңкуруктун чылбыр боосун кароого тыкан илип, тебетейди баса кийип, даакы тондун эки этегин тизеге орой кымтынат. Өзү ийирден өнүп чыккандай, баса тамтуң баскандан өзүнчө айырмачка таңылып, өзүнчө атка бастырган бала азыр 7ден өтүп калганда ийирде бош отурмакпы? Өскөн жайы ээр, көргөнү ат жалы, укканы байыркы өткөн эр баяны. Биздин эр бабабыз 3 жашында жылкы багыптыр, 5 жашында ууга чыгыптыр, жаа тартып бөрү атыптыр, 7 жашында жоокер болуп, жоого тике барыптыр. Эми 6 жашар бала атка араң чабыр? Эр кичирээр, ат азыр. Эр бабабыз 30 колу менен табагаштын кошуунун чапкан экен. Биздин туштагы эрлер аны иштейби? Ушул сөздөр жаш тегинде чыйралтат. Мен бабамдай болом. Жаа тартам, жоо чабам, чоюн баш согом. Күндүз ойду, адырды каптап, жылкы ыңырсыйт. Ылаалаганы ылаалап, оттогону оттоп, оюн караак кулунтай, кунан дөнөндөр алышып тиштешет. Ойдон кырга куюлуша оюн салышат. Таш кордо бык-бык кайнайт. Жылкычылар тыныгат, зериккенди жазышат. Алар не тээ дөбөчөгө тондон каракчы коюп, аны бута кылып мелдеш ачат. Кимиси ал бутага удаа 3 жолу жибе матаса, ал жылкычы ага болуп төрдө отуруп учан алат. Не байгесине сүлөөсүн суу саралат. Кимиси 3 жебенин бирин бутага тийгизе албаса, аны жылкычылар даярдашат. Ал албарсты сасытып, сыйкырдап кеткен сасыткы катары сууга салынат. Не отун жыйнап, жылкычыларга тамак бышырат. Айтур зериккендеги жылкычы оюну бута атуу, болбосо 2 топко бөлүнүп эңишүү, азоолорду үйрөтүү. Эчен дирилдеген кунан быштылар, жаңы асыйлар чалма түшкөндө 2 аяктап көккө карай атырылып чыңырат. Шамдагай жылкычы аны кулактап, жүгөн катып, тердик салып ээр токуйт, бири шап мүнөт, азоо так түйүлөт, арткы 2 аягын сырактата туйлап жөнөйт. Ээрде жабышкан жылкычы жыгылмак тургай, тентекти жөнгө салгандай камчы салып, азоонун этин ан сайын ачынтат. Азоо ан сайын туйлайт, жылкычы ан сайын камчы басат. Ойдон төшкө карай интиктирип, төштөн ойго карай адыраңдатып чапкылайт. Жаныбардан гүл шал тер кетет, ооздук кыйып жама жайы канайт. Көкүлү түйдөктөшүп, көзү жалууруйт. Төшүнөн, оорудан, колтуктан ак көбүк боржоктойт. Аябай алык уруп чарчаганда башын чайкайт, чаалыгат, теңселет. Киши азоону багынтат. Чоң киши бир мингенден кийин ал азоону жылкычы балага мингизет. Арине бала салмагын сезген азоо кайрадан чыйрылат, кайрадан дирилдеп октонот, туйлайт. Азоонун ыгын ала элек. Азоо үйрөтүшкө дасык элек баланы ал жалп таштап кеткенде, чоңдор бала жылкычыны шылдыңдашат. Чөп көчүкпейди. Муну эмнеге жылкыга жибердиң? Не, кокус жоо тийсе, бакырып ыйлап аттан айрылчу борпоң тура. Уул, же бышыгың, же үйүңө барып торпок минген. Ат сетиргенде ээрден болуп түшүп калчу уул жылкы күзөтпөйдү. Ыйлагысы келген бала жылкычы чоңдун кордоосун укканда кайра чыйралат.
азоого кайра минет. Эми ал ээрде чыйрак отурат. Тизгинди кыска кырмайт, камчыны жогоруга көтөрөт. Күчүнүн баарынча азоону такымга басат. Жели чыккан азоо эми баштагыдай туйлабайт. Чоң жылкычылар туш-туштан баланы макташат. Уа, мал четинде жүргөнгө жарап калдың. Аңдоостон атың үрксө ыргып кетпең. Аттан ажыраганда эрдин канаты кесилер, уул. Өлсөң сүйөгүң ээрде жабышып жүрсүң. Эрди ат жалы сүйөп таяйт. Азоодон жыгылган сайын жаш деген чоң жылкычылардын ушул жемесин укту. Анан ал жылкы четинде бат эле чыйралып бышыкты. Айсыз түндө каадалуу чоң жылкычынын дымагын баштап, өр таянган узун кырды кырдап тоого жалгыз чыгып кетет. Ал адип жалгыз бастырган түнү коркпос, кайратман өңдөндү. Бирок шектенип, сестенип, делдейип бастырды. Күтүүсүздөн булак этип, кырдан бөрү чыга калганда, мингени кошконунду элтеңдеди өзү чоочугандан. Баба деп жылкычы башын чакырды. Анан чыйралып жүрөгүн токтотту. Бөрү ит да. Андан эмне корком? Ит киши уулунан качат, бөрү да качат. Чыйралып менменсине бастырды. Бир жолу күзгө таяп калган болчу. Жалбырактар саргайып, жоң кырлардын, күнгөйдүн чөптөрү куурап бараткан. Таң куланөөк салаарга жакын, бирок анча жарык чачыла элек. Жел аргы лепилдеди. Ал түнү жаңы үйрөтүлгөн асый минген жаш деген өзүн чоңое түшкөндөй баамдап, чырым этип уктабай төшүн жая, менсине эркин жай бастырып келаткан. Каптал шабырады. Не уй, не топоз экени белгисиз. Жер төлөдөй карарган жаныбар дүрсүлдөп, күрсүлдөп келатты. Чыны менен коркуп кеткен жаш деген кылчайбай кача жөнөдү. Ансыз дагы шырп табыш алса, селтең эткен асый жондун шамалын аркыратты. Бирок бул коркконун ал жылкычыларга билдирбеди. Өзүн коркуткан эмне деген айбан экенин билбеди. Кийин арадан далай мезгил өткөн соң өзү түнкү күзөтчүлүккө көнүгүп, түндө далай жырткычты зериктирген соң гана аягында өзүн коркуткан доңуздар экенин билди. Адегенде жер түрткөн доңуздан чычая качканына абдан өкүнүп, ызаланып, өзүн өзү жемеледи. Жаман чочкодон коркконума караганда мен эрем болбойм деп өкүндү. Булут сургулт тартып, кар туу этектеп калган. Жылкычылар жылкыны түзгө түшүрдү. Эки-үчөө жааларын оңтойлоп, аскалуу коргулдан теке уулап калышты. Аларды жаш деген ээрчиди. Тигинден мындан качкан эчки текелер соёлоно созула каргыйт. Эки текени жебе куткарбады. Бир эчкини жарадар кылып кармап алышты. Жаны бар сур эчки көздөрү жоодурайт. Аны мууздап жаш дегенге бөктөрдү. Шыралгысы сеники. Жылкыңдан семиз тай союп, жылкычыларды сыйлаң, эчкини бабаңа жеткизиң. Алар жарпы жазылып, уулдап, чуулдап, эки жагы чын өзөндү бойлой чер аралап келатышкан. Аңгычакты болбой, оң жак шабырттады. Чөптөрү жапырылып, поппоз жаткан аянтчадан бери аттылып, качырып калган каманды көрүшүп, чоң жылкычылар «Ой, каман, чалып салбасын» дешти. Алар аттарына камчы басып тездешти. Атырылган каманга аңкая караган жаш тегин: камандан качсам эрем болмок белем дегиче. Кыл кыйма жете келип тумшугун согуп өттү. Албарс менен соккондой жоон саны ал жая түшкөн күрөң очорулуп баса албай, кейигендей кулагын жапырылтып окуранды. Жылкычылар кайра тартышты. Алар кылчактап баратып байкап калышкан. Токтоң, баланын атын каман чалып салды. Ушундан кийин гана жаш деген баягы түнү камандан качканын эстеп уялбай турган болду. Четинен кетилип, аябай эле бөксөрүп чыккан ай анча шуула бербейт. Саргылт тартып, ал аябай азып, аябай муңайгансып, жылдыздуу көктө жай каалгып келатат. Түн караңгысынын жарыгы. Дал ушундай түндө
жер төлө дөмпөйүп кандайдыр бир жаныбарга окшойт. Карагай кайың карарып көбөйүп, бадалдар дүмпүйүп түнөрөт. Аны аралай оттогон жылкы дайынсыз жоголот. Дал ушундай түндө атчан киши огочудон анча байкалбайт. Дал ушундай түндө жолборстун созула секиргени көрүнбөйт. Айтор кооптуу да, шеттүү да. Ошондуктан дал ушундай түндө жылкычылар жоокер оюнун ойношот. Мында жалпы санына жараша 5ке бөлүнүшөт. 4 бөлүгү не 5тен, не андан да көп болушуп, жайыттын 4 тарабына кетишет. Калган 5-чи бөлүгү негизинен баарынан көбү. Булар баарына четтен байкалбагандай, бирок өздөрүнө белгилүү өңүт жерде ээлешет. Булар кол башчы, тыныгып жаткан кошуун, аттарды отко коюшуп, өздөрү аш тамак белеңдеп жай жаткан болушат. Чынында алар жай деген менен жайда эмес, өз араларынан бир бала, бир чоң кишиден дагы 4 түгөйдү бөлүп коюшкан. Алар ат үстүндө. Жоокердин каадасы, жоокердин эпчилик масын иштешип, тыкан шайдоот, айбалта не чукмур башты такымга кысып, аттардын жалына жата калышып, кырды-кыр, ойду-ой, черди-чер дебей аралай, кыркалай чапкылайт. Тигил 4 тарапта түнкү эрөөндө күзөттө жүргөн жоокерлерден кабар алып, тигил чоң кошуунга билгизет. Кайыр тынч, мал-жан муңсуз, андан кайра чапкылашат. Эрөөлдөгүлөргө кабар жеткизет. Оорук тынч, эрбилге каныбыздын эр жоокери күзөтүп эл журт муңсуз, кыз узатып, келин алып, тоюн тойлоп ашкан чебер чечендердин кебине канып, тамаша эрмегине жыргап жатыр журт. Жоокер оюну деп атап койгон ушул түнкү күзөтүүнүн жеке бул эмес, бир топ түрү бар. Алардын кайсынысы болбосун, тайманбастыкка, шамдагайлыкка, эптүүлүккө, коркпостукка бышыктырат. Түнкү оюнда жүргөн жоокер жылкычы чынында эле кандайдыр бир кыйынчылыкка дуушар болсо, ал андан сактанып, жалтанып, кылчакташка акысы жок. Эгер ал корксо, не сактанбай осолдук кетирсе, анда ал жоо кийимин кийинип, ат үстүндө жүрүшкө акысыз. Жолбун үйдү багып, отун алып, от жагып, ташкордо белеңдеп, аш тамак бышырып калат. Бул эр киши үчүн ашкан кемсин иш, аябаган уят иш. Кай кездерде ар намыстуу улан ушундай уятына чыдабай, чокмор башы менен өзүн башка коюп өлүп калгандар да болот. Ошондон улам уят өлүмдөн күчтүү деген макал бар. Жоокер оюнуна катышкан балдарда өзүнүн өлөр тирилээрине карабай, мойнуна тагылган милдетти тайманбай так аткарууга тырышат. Азыр жаш деген жылкычы кошуундан эрөөлдөгү жылкычы жоокерлерге сөз ташып кабар айтып жүрөт. Анын жанындагы жашы 40ка таяп калган жоокер жылкычы дагы өзү бала кезинде дал азыркы жаш деген сыяктанып, ошол кезде азыркы өзүндөй чоң кишиге тизгиндеш болгон. Чоң киши. Жанындагы баланы сынагысы, аны эрмектегиси, не баш тоголотуп, ага эрдикти жогузгусу келет. Ал жанындагы баланы не жазгырат, адаштырат, не ага жоо келип калды, жолборс каргыды деп аны күтүүсүздөн чоочутат. Бала ага коркот, сактанат, элеңдейт. Бирок өзүнүн коркконун чоң кишиге билдирбейт. Кокус чоочуп, ыйык эне деп бала айтып жиберсе, анда ал өзүнүн корккондугун сездирет. Дал ушуну даана сезген жаш деген не болсо дагы ыйык эне деп айтып жибербес үчүн алдыңкы эринин бек тиштенип, чокмор башты такымга кыспай, аны камчы ордуна бекем кармап, атта чыйрак келаткан. Жер адырлуу, чер бадал бар. Алар түпүйөт, шуулаланат, бирди эки кылат. Булар кандайдыр бир жонойулдун ачыгына келген кезде наркы калың чердин караңгылыгынан чыга калган караан буларды тике качырды. Чоң киши алдыда, жаш деген аркан бою артта бараткан. Ошондуктан ал караанды жаш деген биринчи байкады. Ал аке, жоо деп айтып жибере жаздап араң калды. Коркок экен деп ойлобосун деди. Жаш деген оюн жыйгыча тигил караан тике качырып, аны куушуруп кирди. Ал сол жактан келаткан.
Тегин сестенди, буйдала түштү. Жүрөгүнүн дүк-дүк соккону өзүнө сезилди. Эмне мен коркомбу? Эр акемди тартпай калдымбы? Алаңгычакты болбой, чукулдан сунулган жанчар болоту ай шууласында жаркырай түштү. Жаш Тегин эптене калып, жуунун жанчарын чокмор менен кагып жиберди. Жуу шаштысы кете түшкөнсүп, ашыгып жанчарын оңтойлогончо Жаш Тегин качырып барып, аны чокмор баш менен кароого какты. Чыканагы муздап селее түштү бейим, жуу жазганды кылчактады. Бул кезде тигил жоокер жылкычы кайра тартып качырып калган. Жоо кача жөнөдү. Селейген колун капталына бекем төшөп, бала тайманган жок, күч кирип калыптыр деп баратты Жоо. Ал калың жерди аралап таптырбай кетти. Жаш Тегинден эртеген эрөөлдө жүргөндөр укту. Бирок алар Жоо дегенге ишенген жок. Өзүбүздөн эле бирөө баланы сынады да. Четтен келген арам саналуу Жоо баланы торойто чаппайт беле дешти. Эрөөлдөгү жылкычылар ооруктагылардын бири дешти. Ооруктагылар ал окуяны укканда эч кими аттанып кетпегенин, чогуу болушканын айтышты. Айдор түндө Жаш Тегинге кол салган Жоонун ким экендиги белгисиз калды. Чынында эле ал жат болсо керек. Ал кандайдыр бир өз тобунан калган жоокер болсо керек. Балким аты арып жүрбөй калгандыр. Тың жакшат кармап алуу үчүн ал жылкыга келгендир деген күмөн калды. Неси болсо дагы Жаш Тегин ээрде уктап жүрүп, эрөөлгө жарап, бышыгып калганы макталды. Эр бабанын тукуму ээрден түшсө, арбак уялат. Уят өлүмдөн жаман. Көзү өткөн бабанын арбагы өлөт. Бул эмне деген кемтик? Өзүн уялтуу, эр бабасынын арбагын уялтуу уул иштетчү иш беле? Жаш Тегин азыр өзүн да бабасынын арбагын да уялта элек. Ал анчалык намыссыз, күчсүз коркок эмес. Ал өзү курдуулар менен тургай чоң кишилер менен да ат үстүнөн эңишет. Дасыккан түз аткычтар менен жаа тартышат. Ал тургай булка тартыш оюнунда чоң кишилер менен аркан чоюша калат. Мындан жашында жондо ат үстүндө каалыгып, үргүлөп турганда аны кандайдыр бир чоочун адам качырган. Анда Жаш Тегиндин аты селт этип жалп берген. Тегин өзү ээрден көчүгүп булттей түшүп жыгылган эмес. Тигил качырган жоокер аны дал ортодон чапчып өзүнө тарткан. Жаш Тегин бой бербей тырмышкан. Тигил күчөп тарткан. Эмнегедир аягында ал көчүг ээрден кетип бараткан Жаш Тегинди кайра кое берип, өзү алда кимдерден корккондой кача жөнөгөн. Анын да ким экендиги таанылган эмес. Жаш Тегинди сынап жүргөн бирөө бар деп бири болжосо, жок, сынасак биз сынайт эдик. Биз болбосок жакындардын бири келмек, ал бизге көрүнмөк деп экинчиси болжогон. Акырында арбагы түрүү эр баба тукумун колдоп жүр. Жаш бектин башына кушу конгондо эле эр бабанын арбагы ону колдоп койгон. Жаш бекти тирүү арбак сактап кайтарып жүргөн тура. Теңир, Жаш бек Жоодон жеңилбес алп болсун. Ак тилек кишилер, алакан жайып коюң. Көкө, дешкен ал жолу жылкычылар. Соңку жолу да таанылбай кеткен Жоону жылкычылар, жоокерлер эр бабанын тирүү арбагы деп болжошту. Деген менен кийинки кол салган арбак эмес, кишиге окшоду. Ким экени белгисиз калды. Жылкыга эр киши келди. Ал адетинче жоо кийимин кийбеген. Канжыгада байланган аркан, кабы, балтасы бар. Кийими эски жука таар болгондо дагы төө жүнүнөн согулган, изи майда таар эмес. Шуунага жакын жоон жиптен одурая согулган таар. Башына кийгени кара башыл, жөн кишилер кийүүчү ак калпак болгондо дагы жерде кыргагы жок. Тек калың боз кийизден кепсиз тигилген, четтери кесилген кийиз калпак. Мындай калпакты эң кембагалдар, от башында отурчу барксыз чалдар, көмүр өчүрчү көмүрчүлөр кийишет. Мингени кашаң ат, токунганы кыйчылдаган ыңырчак ээр. Үзөңгүсү жиптен, куюшканы сызмадан. Кашаң атка
жүгөн ордуна катканы түйүн жип нокто. Ага жараша өзү жүдөө эрди кесилгенби жер дүлөйдү астыңкы эртине каратып жабыштырып салган. Көкүрөгү дагыдайып төшүнө дейир ачык. Ал тигиндейден эле үн бере келди. Арбаңдар, эр жылкычылар, бар болуң, эр аке. Эр киши сейрек сакал, толмоч кызыл кишиге кайрылды. Жылкычы башы, эр болчур. Сенден бир баланы сурап келдим. Сураң, эр аке. Жаш дегенди бериң, ордуна 3 бала келет. Алың, эр аке. Эр киши жаш дегенди ээрчитип кеткен. Азыр ал экөө чер токойдо карагай бутап, көмүр өчүрүп жүрүшөт. Карагайдын ичке учу салмактан теңселгенде жерде турган жаш деген кыйкырды. Бери кара, Тегинжан, мен оормун. Карагай учу майышып, менин башым айланып жатыр. Карагай учунда сен болсоң, карагай учу теңселбес. Жеңилсиң да. Мен түшөйүн, сен чык. Бутакты сен бута, жерден мен жыйнайын, мен өрттөйүн, жарайбы? Эр киши карагайдан түштү. Анын ордуна жаш деген чыгып, карагай бутады. Анан көп бутакты алачыктай үймөктөп, экөө көмүр өчүрүштү. Бирер мезгил өткөндө эр киши жаш дегенден сурады. Биз көмүрдү эмне кылабыз, Тегинжан? Уста узанат, эр аке. Бале, деди эр киши анда-санда бир айтып. Эр бабалар темир казган кем бар, өзү жанган кара таш бар. Аны да өз көзүң көрөт. Өзү жанган таштын чогу ташты эритет, топуракты күйгүзөт. Андан мөлт темир эрийир. Ону тундурганда көк болот уюп калыр. Ал болотту балбан төөлөргө жүктөп кишилер бизге алып келер. Биздин көмүр ал темирди кызартады. Уста узанат, кызарган темирди чыңдайды. Андан балта согоду, көк чыңайды, тинте созоду. Жоодон коргон оор аспап ушул. Биз өчүргөн көмүрдүн эмнеге керек экенин эми билдиңби, Тегинжан? Жаш деген ызаат менен жооп берди. Билдим, эр аке. Ошондой жоопкер киши өз аспабын өзү жасап алса, анда ал аспап ага күч кошоду. Сен өчүргөн бул көмүр темир кызартады. Андан өзүң көөрүк басасың, өзүң темир чыңайсың, өз кылычыңды согосуң. Биздин тукум илгертен өзү иштей жүргөн өнөрү. Биздин тукум тынч кезде мал жаяды, аштык айдайды, темир согоду. Кыйырга жоо келгенде ага каршы аттаныңар. Ошондо өзү согуп алган аспабы өзүнүн колунан түшпөйдү. Эр киши бир кыйлага үндөбөй, алууланган отко чегеде кыргытат. Эмне үчүн көмүр өчүрүп жүргөнүбүздү билдиңби, Тегинжан? Билдим, эр аке. Ошондой. Мен да өз балтамды өзүм согом, эр аке. Чын айтсаң, мен ээрчи, Тегинжан. Жаш деген эр кишини ээрчиди. Ал тигилди асыккан, бышыккан, улгайып бараткан алып кишинин жанында алып жаш чыбыктай солку, али маңыроо бала күйүккөндө тек атасын ээрчигенсип ээрчип, атасын уккансып угуп, атасын сыйлагандай сыйлап, эр кишинин ыгында. Эр киши болсо чарчууну сезбейт, өз бет алдынча басып, өз ичинен алда немелерди көңгүрөнүп калың черге зыңгыраган карагай учтарына көз чаптырат. Анда-санда бир сүйлөп, анда-санда жаш дегенден сурап коет. Жылкычылык жактыбы, көмүр өчүргөн жактыбы? Чыныңды айтың. Жаш деген уяң жылмаят. Азыр биле элекмин, эр аке. Ошондой дең. Жүр анда, мени ээрчиң. Экөө карагай жыгышат, токой кыркышат. Эр киши теке жаргак шымдан башкасын чечип салат. Сен да чечин, уяты жок. Жумушта жүргөн кезде боюң жеңил болбосо, иш арбыбас. Жаш деген жеңилденет. Экөө тынбай балта согушат. Жаш деген тердейт, эр киши тердебейт. Жаш деген чарчайт, эр киши чарчабайт. Бирок жаш деген шек бергиси келбейт. Колтукту созот, балтаны бийик көтөрөт. Деген менен каксык элек жашта. Кээде сөлгө бата түшкөн балтасын тартаарда тим-теңдей кылат. Каап чарчадым. Эр аке,
билбесин деп өкүнөт ал. Эр кишинин каш кабагы түктүйө калат. Ал шек билдирбей мышыкча кылтыйып алдырдан жаш дегенге көз кыйыгын салат. Булчуңу дале ката элек. Эчтемке эмес, баралына келгенде күчтү эч кимден сурабас деп сынайт баланы. Анан жаш дегенден аста сурайт. Жылкычылык жакшыбы же көмүр өчүргөн жакшыбы? Чыныңды айтың. Азыр байкай элекмин, Эраке, дейт жаш деген. Ошондой дең. Андай болсо мени ээрчиң. Токойдун жышын аралайт. Моюл издешет. Жерди чеңгелдеген эчен уркугуй тамырларды балтанын сырты менен сугуп сынайт эр киши. Эрге каш болоор, жанчарга сап болоор, калкан оёор жыгаштарды тандайт. Аны тек тандабайт. Тандаганын ошол замат кыйып жибербейт. Токойдун ыйык ээси болоорун, ал ушунча көп ар түрдүү токойду асырап багып турарын жаш дегенге баяндайт. Токой ээси ыйык, ал өз токойунун арасында ким эмне иштеп жүргөнүн көрүп сезип турарын, көмүрчү керегинче көмүрүн өчүрсө, жыгашчы керегинче жыгач кыйса, отунчу керегинче отунун алса, ага токой ээси ыраазы болоорун. Ал эми киши суктук кылып бейбаштык иштеп өз керегинен арттырып токойго кол салса, анда токой ээси ага ачуусу келээрин, ал ачууланганда кишинин жүрөгүн сыздатып, не көзүнө билинээр билинбес чырпык серпип, не колун жоорутуп белги берээрин, токой ээсинин ал белгисин киши сезбей, билбей деле токойду артык кыйрата берсе, анда ал кишине токой ээси каардап, каргап, шал кылып, не бир мүчөсүн майып кылып коёрун эр киши жаш дегенге туюндурат. Ошондой тегин жан, дейт эр киши. Сен өз керегиңди кесип алың. Керек эмеске тийбең, аны жөн коюң. Ал тынч өнө берсин. Ону дагы токой ээси керек кезинде кишиге ыйгарады. Ыйык токой ээси өз алчу нерсесин мезгилсиз өзү түгөтпөсүн деп жанагыдай тентекти жарыктык жазалайды. Экөө бир кезде муздак сууга сүзмө эзип жутушат. Ошондой тегин жан, дейт эр киши жай айтып. Кайбирендин ыйык ээси дагы аппак эчки. Онун мүйүзү тик узун, учунда шам жанып турат. Киши жаа тартып, элик эчки, теке, кара куйрук, жейренди кырсынчы. Олордун ыйык ээси кайбирендин ысык жашы тамады. Кайгыдан сыздаган мүйүзүн жыгачка кагады. Анда чер токойго өрт кетеди. Маал өрт болоор. Ач көз кишини касиеттүү кайбирен ошентип жазалайды. Киши асыраган колдогу малдын да ыйык ээлери бар. Өзүң билерсиң, сен кайтарган жылкынын ыйык ээси камбар ата. Ыйык камбар жылкыны кишиге бергенде минсе, ага канат болсун деген. Киши жылкыдан ажыраганда канаты кыркылган куштай жөрмөлөп калаар. Куш канатын тарап асырайды. Киши дагы өз канатын багып асырайды. Антпесе ол өзүн өзү кордойду, жөө калады. Камбар ата жылкыны кишиге бергенде, ал бизге дагы бир жакшылык иштеген. Бие сүтүнөн кымыз чыгарды. Ал жанга дармек эр суусуну, жер сууда кымыздан өткөн жагымдуу суусун жок. Ошондой тегин жан. Койдун ээси Чолпун ата, уйдун ээси Зеңги баба, төөнүн ээси Ойсул ата, Чычаң ата, кулан ээси Кулан аяк, Кулмырса. Кишилер көптүлүктү багып, кагып асырайбыз. Ал жарыктык ыйык ээлериндей боло албайбыз. Эчен тердеп, эчен кургап, чарчап отургандардан жаш дегенден эр киши дагы сурайт. Жылкычылык жакшыбы, көмүр өчүргөн жакшыбы? Чыныңды айтың, тегин жан. Бышыккан жаш дегенден жообу эми так. Ар бири өзүнчө жакшы экен, Эраке. Ошондой дең. Андай болсо, темирчилер кошунуна кайталык. Жомогуңуз кызык экен. Эр киши жаш дегенге олурая карады. Мен сага жомок айткан жокмун. Чын кеп, ыйыктарды айттым. Жарыктыктарды жомок дебең. Кишинин ээси үстү ачык көк, боору түктүү жер суу. Киши көккө, ыйык жер сууга сыйынбаса,
Каарга калар, эрден күч кетер, эл журту бүлүнөр, азар, уңаяр. Ал бээсе киши пишери жылуулугун эр чабышта бир башы миңден түмөндөн жалтанбайды. Ал күн-түн тынбай чабышат, баш айрылса аккан канды тек коёр, чөлдөсө ат терин сыдырып жалаар, чабышаар, өлсө өлүгү калар. Тиригинде жоого моюн бербес, онун сүрүнөн жоо жалтанаар, киши пишери жылуулунгон анык алп ошол, анык алптан ажал оолак. Булар өчүргөн көмүрлөрүн чоң-чоң каптарга салып, аны төөгө диңкейте артып, өздөрү атчан темирчилер кошунуна келатышты. Темирчилер кошууну жаш дегендер көмүр өчүргөн токойдон 5 чакырымдай аралыкта, эк өзөндүн куйганында ойдун кең булунга жайгашкан. Көмүр өчүргөндөр жалгыз жаш дегендер эмес экен. Булардан башка дагы бир нече киши туш тараптагы токойдон көмүр өчүрүп жүрүшүптүр. Алар дагы кап-кап көмүр жүктөлгөн жүктү төөлөрүн жетелеп, усталар кошунуна кайтып жатышты. Эр киши жаш деген экөө кайткан жок, кошуунда калышты. Башта көмүрчүлөр кошууну, усталардын кошууну деген кепти окчу. Бирок өзү андай кошуундун биринде да болгон эмес. Ар уруунун не ар кайсы көп айылдуу чоң атанын тукумдарынан ушундай кошуундары дайыма узанып турушпаса, анда ал уруу же айыл курал жарактан өксөйт. Башка урууларга көз каранды болушат, өздөрү жүдөө тартат. Коогалуу күндө короктоп куру кол чабыштан артык кордук барбы? Эр бүлөө кошуунга камының, жыгачыңдыгы, жаага тээктик, жебелик долонону, табылгыны, ак чечек кайыңды, ыргай менен талыңды тандаң. Ийерге каштык, жанчарга саптык, калканга жараарлык жыгач ташыңды камдаң. Темирчиң барскан дөөшүңдү жер төлөөгө орнотуң. Бет ачыкта узансаң, ишиң буйдалат. Жер төлөөдө жааңды жаан билбей узана бергин. Бул тек анчейин кеңеш эмес, акылман берген буйрук ордунда кабыл алынат. Айтылган милдеттерди айтылгандай аткаруу үчүн кишилер белгилүү жерлерге кошуун курушат. Мындай кошуундар не ай, жыл, не жылдар бою өз ишин улантат. Адылтай Ажуунун мындайда ишенгени эр киши. Себеби эр киши болгону эл журт тынч жаткан мезгилде анын тейлегени көбүнчө усталар кошуундары. Өз атасы Акберген, чоң атасы Теше, ал тургай андан аркы ата бабалары темир эзген усталар экен. Эми ушул кол башчы эр киши кезинде уста. Анын эрдиги, иш тейлеши, анын кайраты өз уруу тургай чет урууларга жат жоо элге дайын. Эр киши барыңда Адылтай бабанын колу узун. Эл күлчүрдүн найзасынын сабы жоктолбойт. Кези келсе эр киши Адылтай бабанын өзүнө акыл кошот. Кыйырга жоо келсе 3 түмөн колду өзү баштайт. Найзасы сынса, ай балтасы алдырбайт. Ай балтасы сынса, чокмур башы алдырбайт. Жараксыз калса, эр киши алып күчү менен жоосун чапырат. Ушул даңаза өздүн да жаттын да оозунда. Ушул айдыңдуу эр киши азыр эл журт тынч күн өткөрүп жаткан кезде өзү да тынч эмгекте. Бар болгону бир түмөн кол катарын бузбай, бул кезде күн чыгыш тарапта ирөөлдө. Көп жылдан бери бул журттун тынчын алган тигил тапкаштар соңку чабышта мизин жапырганы менен түптүү журт дали кектүү. Маал, жарым түмөн, бир түмөн колу кыйырды кысып, чет жакадан айылды чаап, малды алып кетүүдөн кала элек. Ал жууну айыгыштырбай, эсиртпей, жолун бөгөп, күчөп баратса, кыргындашып, жоопкерчилик салтты эстен чыгарбай, дайым жанчарды, айбалтаны жоокерлер бекем кармап, аттарды тоюнтуп, машташып, ат ойнотуп, кезектешип жаа тартып,
эр азығы деп күл азығын қамдашады. Қамсызы азықты жолдан табышады. Ел четін сақтап ереуілді жүрішеді. Ар күн сайын болғысы дағы 2-3 күнде бір ереуіл жақтан жоокер қаттап, оорықтағы жұртқа хабар жеткіріп тұрады. 1 ай, 2 ай, қай кезде 1 жыл, 2 жыл тапқаш жерге сұрылғандай дайынсыз жым жүрді. Ал кездерде жайдың күні жадырап тұрғандай қиыр тынч, кез жерден өдіп шыққандай жоо қолу тее алыстан ұдырғып, тее алыстан топырақ чаңдады. Миш-миштен жеткен хабар, алар жоо чоң жоор тұлға қамынғанын айтады. Елден елді кезген суудагер, жібек, қымқап сатуучылар, құндыз, сүлүүсін, илберс, жолборс терілерін алуучылар, алтын, күміш, қолы алуучылар жай кездегідей тынч емес. Алар да қату қорқып қалған жаныбардай елтеңдешеді, сестенішеді, ашығып жүрішеді. Сууда уақытысында нарық бытышқан кезде мал қату, жібегін, қымқабын ашырамақтап, нарқын ашыру, аң терілердің қолдың сыртыменен қағып, не тескер сілкіп басып кебісентүү жоқ. Айтур бары бізге ылайық дегендей, қолғалу кезде суудагерлер ашығып, суудасын тез бышырады, тез жол тартышады. Көнөчөктөй коңгур olur, дүңгүр даңғыр етіп, 50-100 төө тіркелген кербендерді жандап айдап, ат тусы атчан, төөчөн суудагерлер кербен тартады. Алар жүріп кеткен соң, күн шығышта тапқаш жортуға қамынып жатыптыр. Тегел Айкөлдөн арқы жайық жұрты тапқаштарға қаршы қол құраптыр. Төмөнкү кең қоңыр түзінде жердеген қарлықтар чауышыптыр деген сөз қалады. Уруудан уруу қыдырып, жер кезіп қайтқан ченче, сынчылар өткөн кеткенде жорутуп баамдап, ой айтуучу даанышман чечендер, көз ачык төлгөчүлөр, жылдыз караган санчылар баш кошот. Ар кими өз билген кебин, кармаган белгисин, баамдаган ченин, санын, сынын божурап ортого салат. Ак сүйлөң ыйык деп төлгөчү ыңгыранат. Көзүн бир жуум, бир ачып сыйкырдуу айтат. Чукул арада кыйырды бузуп жоо келбесе дагы дейт. Кабак чытыңкы, теги коого бар. Жоокер ат чылбырын колдо тутсун, колдун шаймашай турганы оң. Узун сыйда сакалынын учун сылай каалгып коюп, санчыдагы төлгөчүнү кулаттайт. Жылдагысынан быйыл эр жылдызы 5 күн эрте чыкты. Саал бийиктен өтүр. Муруту кыска, куйругу узун, артында аз чуусу бар. Сынчы алдан эмени эстей койгонсуйт. Тыпеттире алаканы менен санын чаап алат. Төлгөчүмдүн төлгөсү төп түштү. Ат жалын тартып мингенге жараган эр бүлөө белен турганы жакшы. Жоо кандай келирди, чабуул кандай болорду болжош кыйын. Жоокер кылчайсаң кары картаң, күнчөй улан жоо колуна олжолонбосун. Жоону кылчайтса колго такуул болушсун. Эл журт олжодон ким болбосун. Жоортулга ат жалын тартып минген эр бүлөө кан болсун. Кемантай жамынып, кепти ичинен өлчөп отурган билги киши тыянак чыгарат. Сак жүргөн кор болбойду, коогалы күн кезек күттүрбөйдү. Жакшылык жамандыкты бирдей ойлоң журт. Жоо мол, карылуу болуп, биздин кол сүрүлүп, чабылып калса, момун журт арып азып кыргын таппасын. Баба жер деген ыйык жер бош калбасын. Кары карттаң, күнчүй жубайың, уул кызың колго түшпөй, жоо жеткиз черге кирип, жоо тапкыз тоого жетип кутулсун. Аларга баш көз болоор тың киши башчылык кылсын. Кол башчы, акылман билге, сынчы санчы, ой тапкыч бий, тегиз Адылтай бабанын алдында алакан жайышкан. Үстүндө теңир бизди колдосун, астында күрөң жер суу бизге күч кошсун. Ал улуу кичүү көпчүлүк ар кимин кароон келген ишти өтөң. Дал ушул убадалардан кийин эр киши жоокерлерге жарак жабдык камтууну өз милдетине алган.
өзі баштап көмір өчүрүшүп, өзі баштап барысқан соғышып, ал азыр екі аралдағы ұсталардың қошуынында жер түлөөдө. Жетасы толған ша мүйіз, көк өгіз, қош аралға мұздалар замат. Анын башы дал ошол екі аралға сайылды. Бұл көк бұқа ойдун ээси Зеңги баба жолуна аталганы. Зеңги баба колдоп, ушундай өгүз терилеринен көп тигилген көөрүктөр чокту күчтүү үйлөсүн. Чок даябай кызартсын. Көөрүк кызарткан чок көк темирди тез кызартып, тез эриген темирден курчунун эр кылычы, эр балтасы, эр менээр ат турманы бекем сыңгыз жаралсын. Ар бир жоокерге ушул көк өгүздүн күчү берилсин деген ырым. Дал ушул ырым иштелер замат тигил жер төлөөлөрдө чоң-чоң көөрүктөр басылды. Көөрүк баскандар кара сакал дардайган жигиттер. Жаактарынан тери сызылат, тыныгышпайт, колтук жазып, күч чыңашат. Тажаал үйлөгөндөй шуулдап кара көмүр кыпкызыл чокко айланат. Баш койругу кесилген ала букадай мелтиреген көк теңир уюткулары чыңалып, кызарып. Бир бастал дөшү жазданат. Аны барскан согот, укмуштуу жаны бар жан талашып, безилдегендей ширенди шыр-шыр чачырайт. Сок аке, сок барсканды. Көк болот созулсун. Кылыч чыңалсын, сок аке. Башкалар тердейт, эр киши тердебейт. Башкалар чарчайт, эр киши чарчабайт. Башкалар суусайт, эр киши суусабайт. Башкалардын тыныккысы, уктагысы келет, эр киши тыныкпайт, уктабайт. Анан башкалардагы эр кишиден калышпайт. Ак жерден курч мезе, кызыл кан төкпөң. Ак жерден курч мезе, башты кеспең. Бас көөрүктү, басың аке. Кызарсын көк темир, сок аке, барсканды сок, чыңалсын көк. Алгачкы күндөрдө көл шал түшүп тердеген жаш деген эми тердебейт. Алгачкы күндөрдө тез чарчачуу жаш деген эми чарчабайт. Ал кез-кез чоң кишилерди улап ырдап коет. Басың аке, бас көөрүктү, кызарсын көк. Анан ал керилип барскан согот, кабагы түйүлүп, каштары түктүйүп, ага нааразы кишиче көздүн кыйыгын салат эр киши. Уул, бул чуң бышып, күчүң толдубу? Баягыда маа чок мордо чала сокконсуң. Ол согушуң кароосуз болчу. Тегиңдин барскан согушу купулуна толгондой эр киши жай сурайт. Жылкычылык жакшыбы? Же барскан соккон жакшыбы? Тегин жан? Тегин баштагыдай кысталбайт. Ар бири өзүнчө жакшы. Эр аке, эр киши сакалын жарайт. Ошондой дең, чын айттыңбы? Жаш деген тартынбайт. Чын айттым, эр аке. Чының жакшы. Эр киши өз алдынча алда кемдер менен кеңешкенсип. Чын айтты уул, бышыкты уул. Эр атасы күлчүрдүн урдун жоготпойм дейт уул. Жарайт, антты актабаган киши арам өлгүр. Ал усталарга эскертти. Калганын узада бериң, биз айылга баралык. Ушул сөздөн кийин темирчилер бир күн эрүүн болушту. Жылкыдан кысыр эмди таялдырып сойдурду. Чанаш-чанач кымыз ичилди. Кечке тойлошту. Көп күндөн берки согулган аспаптарды, шаймандарды боолоп төөгө артышты. Анан эр киши өзү жаш тегин жоокер жарагын тагынып саадага сынышты. Төөнү бири жетелеп, бири аны айдап айылга кайтышты. Темирчилер узана беришти. Сиздер кыргыз элинин залкыр жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба романын окуп жатасыздар. Чыгарманын уландысы кийинки чыгарылышта окуган Кипариса Сурахманова.